көптөн күткөн күн келди. Анткени менин ошол канча убакыттан бери, 7 айдан бери жазып келе жатам деген мына ошол китеп, кандай десем, китеп блокнот мындай книжный блокнот деп өзүм атап койдум. Мына ушул нерсе чыкты. Буюрса азыр колума кармап отурам. Мына ушул эгерде араңыздарда балким ушундай айымдарга сабак берем, же болбосо мына ушундай марафондорду өткөрөм, кимдир бирөөлөргө жардам берип ушундай бир башка айымдарга өзүмдүн жардамымды тийүүсүн каалайм деп мына ушундай көптөгөн айымдар бар да бизде деген бүт баардык эмелер позитивный, анан кийин алдыга умтулган аялдар да бүт баары элечи, билимдүү. Мына ошол айымдарга живой тренинг катарында пайдаланса да болот бул китепти. Эми китеп деп айткан менен дагы бир чети китеп, бир чети как эми блокнот катары болот да. Анткени мен сиздерге айткам, адам бир нерсени акырындан адат кылыш үчүн 21 күн кайталаш керек экен. Аффирмацияларды мисалы, медитация, же болбосо спорт менен машыкканда 21 күн тынбай машыкканда акырын белгилери билинип баштайт деп айткам. Толук түрдө бүт баарын 100% результат чыгарыш үчүн 90 күн же болбосо 100 күндүн ичинде ошо тынбай өзүнүн үстүнөн иштеш керек деп айткам. Эми бизде мисалы бир жумалык сабактарга катышабыз, балким 1 айлык сабактарга, балким 3 күндүк сабактарга катышып, ошол учурда аябай бир башкача вдохновение менен өзүбүздү бир башкача ааламга түшүп калганда аябай жакшы маанайда жүрөбүз дагы. Сабактар уже бүтүп калгандан кийин жана байланыш үзүлөт да, наставник менен байланыш үзүлүп, сабактар бүт баары бүткөндөн кийин өзүңдүн баягы эле мурдагы жашооңо келип калганда уже өзүңдү жалгыз сезип баштайсың. Кадимкидей баягы койчу мантая деп ошол эле жашоо кайталанып аткандай, значит мен өзгөрбөй турбаймбы, значит менде эч нерсе болбой турбайбы деген ойлор боло берет. Ошол нерселердин баардыгын кайсы бир учурда мен деле башымдан өткөрүп көргөм да. Ошентип көпкө чейин ойлонуп көрдүм. Эмне себептен мына ушундай болот? Эмне себептен биз адам өзүнүн үстүнөн иштеп баштаганда, адам өзүнүн үстүнөн өнүгүп, мындай билим алып изденип баштаганда какой-то бир убакыт аябай бир жакшы маанайда, жакшы бир мотивация менен жүрөт дагы. Кайрадан мындай ошол убакыт өткөндөн кийин мотивация кетип калат. Адам өзү мындай апатияга түшүп калат. Алсыз, мен колумдан келбейт, эмнеге кереги бар, мен кимге керегим бар, мен эч нерсеге жетпейм деген сыяктуу мына ушундай сөздөрдү, ушундай негатив сөздөрдү айтып баштайбыз да. Муну мен мисалы өзүм деле башыман көп өткөн да, мына ушундай эле окуяларчы. Ошондуктан аябай көп ойлоно отуруп, мисалы мен сабак бердим. Бир жума бою же болбосо 1 ай бою марафондорду өткөрүп жатам. Ошо 1 айдын ичинде аябай айымдар ушундай бир башкача маанайда жүрүшүп, ушунчалык жакшы отзывдарды жазып, ушундай бир тыгыз байланышта болуп, айторунда бир толкунга түшүп дегендей. Ошол айымдардын өзүнүн энергетикасы көтөрүлүп, вибрациясы жогорулап баштагандан кийин уже сабак бүттү, аягына чыккандан кийин коштошуу болот. Сабакты жыйынтыктагандан кийин уже сүйлөшпөй каласың, сабак өтпөй каласың, ошол кайра мурунку жашоого түшүп каласың да. Ошол учурда не только сабакка катышкандар, ошол эле учурда мен дагы күн сайын сабак өтүп ушундай бир жакшы маанайда жүрүп эле сабак өтпөй калсаң кайра эле мындай зериккенсип, же болбосо мындай бир башкача зеригиштүү жашоо башталгандай болуп калат да. Ошондуктан азыркы менин мына бакытка карай 100 кадам деген ошол менин чыгарган китебим 100 күн бою аябай бир күнүн дагы калтырбастан күн сайын ар түрдүү техникалар, күн сайын ар түрдүү мисалы живой медитациялар бар ал жерде. Ар кандай практикаларды айтор 100 түрдүү, 100дөн дагы ашуун ушундай бир адам өзүнүн үстүнөн иштеп жатканда ушундай психологиялык техникалар камтылган да. Ошол 100 күнгө келгенден кийин адамдын кадимкидей жашоо образы өзгөрөт кадимкидей. Анткени мына өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр керек, мен биринчи күндү өзүмө арнап баштаганда мындай уже мен ошол башка дүйнөгө, башка эшикти ачып баштагандай башкача болуп баштадым. Мен бүгүндөн баштап өзүмө 100 күндүк марафон жарыялайм деп отуруп, анан ошол мына тилекке каршы телефонду жоготуп салдым дагы. Менин инстаграмым жоголду, бүт паролдорумун кире албай көпкө чейин кыйналдым.
Анан кайра отуруп мына восстановление кылдым да карасам бир топ эле эмелер уже баягы мен телефон мурдагандар акырындан уже фотолорду өчүрүп баштаган экен да. Моментально биз ушул жерде кармап уже биз өзгөртүп өзүбүзгө кайтарып алдык. Ошентсе дагы арасындагы баягы мен өзүмө арнаган 100 күндүк марафондогу сүрөттөр, көптөгөн эмелер, маалыматтар ошол жерде өчүп кетиптир. Бул да болсо бир жакшылыкка болсо керек деп ойлоймун. Эми ошол китебимди азыр сиздерге көрсөтөйүн. Уруксат берсеңиздер. Андан кийин дагы азыр көптөгөн пландар бар. Фотостудияга барып, фотосессия кылып, айтор көптөгөн иштер бар. Азыр бир жумадан бери эс алып келсем, аябай көп жумуштар көбөйүп кетиптир. Сиздерге арнаган китебим мына ушундай. Бул жерде менин атым жазылган. Бул аябай чоң форматта чыкты. Аябай чоң эмеси дагы. Бакытка, эми азыр бул зеркальный отражение болуп жакшы окулбай атса керек, бул жерде бакытка карай 100 кадам. Бакытка карай 100 кадам деп атын койдум. Мына ушундай. Андан кийин бул жерде кадимкидей эле бакытка карай 100 кадам деп жазып чыктым дагы. Эми киришүү башында ошо китеп жөнүндө бир топ маалыматтарды, эмне себептен мен 100 күндүк ошол бакытка карай 100 кадамды эмне үчүн атаганымды, эмне себептен ошо 100 күндүн ичинде адам кантип өзгөрөт, адамдын өзүнүн жашоо образын кантип өзгөртүш керек, айтор мына ушулар боюнча түшүнүк жазылып келгенден кийин биринчи бетте кадимкидей сиздерге мисалы өзүңө өзүң гана мотивация бере аласың деп жазгам да, бул жердечи өзүңө өзүң гана мотивация бере аласың деп жазгам дагы ушул жерде бир топ эмелер бар. Техникалар, заданиялар бар да, тапшырмалар бар. Ошол тапшырмаларды окуйсуз, анан алдына ошо берилген көнүгүүнү жазышыңыз керек. Андан кийин мисалы блокнот сатып алдыңыз, күндөлүк сатып алдыңыз. Күндөлүктү жөн гана чызып эле жазып койгон да, даяр эле сен ушуну жаз деп эле койгон да. Мен дагы канча күндөлүктөрдү сатып алдым. Канчаларга мисалы Лена Блиновсканын 2,5 рубльга обычный жөнөкөй эле күндөлүгүн сатып алдым. Мен оюмда эми бир өзгөрүп кетем, бир башкача болуп кетем деп. Просто акча асманга абага учуп кетти болгону. Эми ал өзүн типа бренд катары санаган менен обычный эле күндөлүк. Обычный. Мен бир жума эмес, 10 күн аябай жакшы жаздым дагы. Ушунчалык бир жакшы эмелерди, күн сайын болуп жаткан окуяларды жазып отуруп, уже 11-12 күндөргө келгенде кадимкидей менде жалкоолук кармап баштады. Эч нерсе жазгым келбейт. Ошол күндөлүк ушул кезге чейин турат, жазылбай. Андан кийин жана «Загадай желание» деген китепти мен сиздерге белекке берем деген айткам да, ошонун автору Алина Гесттин күндөлүгүн сатып алдым. 800 канча рубль болуш керек. Москвадан заказ кылдым. Аны дагы канча бир 20 күндөн ашык жаздым. Күн сайын шүгүрчүлүк жазыш керек экен, күн сайын кандай эмне окуя болду ошону жазыш керек экен. Анан кийин өзүңө өзүң мотивация бере турган бир өзүң оюңан чыгарып аффирмациялар жазышың керек экен да. Анан менде ошентип бир 20 күндөн өткөндөн кийин уже менде дагы вдохновение түгөнүп калды. Баары эле окшош күн сайын эле депчи. Анан ойлонуп отуруп, эмне үчүн адам ушундай башын аябай жакшы баштап туруп, ортосуна келгенде таштап салат. Анткени адам окшош күндөрдөн тажайбыз да биз дагы. Эртең менен жумушка кетесиң, кайра келесиң, үйүңө келип тамак жасайсың, балдарың карайсың, жолдошуң карайсың, кайра эртең менен эле ошол эле күндөр башталып атпайбы? Мисалы Москвада жашасаңыздар билсеңиздер керек, үйдө деле үй жумуштары менен күн сайын болуп элечи. Адам эмне үчүн кыйналат? Көрсө, адам окшош жашоодон зеригип, адам мындай туталанат экен да. Демек, адам окшош жашоодон өзүн алып чыгыш үчүн күн сайын өзүнө ар түрдүү бир жашоону өзү создавать этиш керек. Мындайча айтканда, жана китептерди окусаңыздар керек, өзүңдүн лучший версияңа айлан, же болбосо өзүңдүн лучший эмеңди жаса деп айтор, өзүңдүн атыңды жаса, өзүңдү жаса деген сыяктуу мындай мотивационный китеп. Эми ошону жасаш үчүн күн сайын ар түрдүү көнүгүүлөрдү аткарып туруш керек да. Мисалы үчүн мен күн сайын 30 күн бою бир медитацияны тынбай аткара албайм. Анткени мага уже кандай десем, көңүлүмө тиип кетет. Өзүм изденип да башка эмелерди аткарышыма туура келет да. Анан ойлоп калдым, демек мен аял катары, менде ушундай нерселер болуп атат, значит башка аялдарда да, башка айымдарда, бүт эле кыздарда деги эле ошол кыз келиндердин баарында эле мына ушундай эле көйгөй болуп жатса керек деген ойдо. Мына ушундай бакытка карай 100 кадам
китебин жазып чыктым. Эми бул китепти 7 айдан бери жазып келем. Биринчи күнү кайсыл кандай көнүгүүлөрдү мен аткардым, экинчи күндөгү көнүгүүлөрдү кантип аткардым, үчүнчү күндө. Андан кийин кайсы бир жерине келгенде медитация жасаш керек болуп калды дагы. Анан ошол жерге жөн гана медитациянын тексттерин жазып койдум дагы. Анын кызыгы жок да, анткени сиздер медитацияны жасашыңыздар керекпи же окушуңуздар керекпи? Анда жардам бербей калат экен. Мисалы медитациянын тексттерин мен жөн гана жазып коюп, ошо медитацияны аткар деген болсо, көзүңүздү жумуп алып же өзүңүздү спокойно кармап алып, ал медитацияны аткара албайсыз да. Кимдир бирөө сизге айтып берип туруш керек же болбосо YouTube'га кирип ошону аткарышыңыз керек болуп калат. Анан мен ошол живой медитацияны мен кантип жеткирем деген ойдо көпкө чейин ойлондум. Анан жыйынтыгында мондой дискке бир 15тен ашуун медитацияны жаздым. 15 түрдүү бири-бирине окшогон, бири-бирине такыр эме болбогон 15 түрдүү темадагы медитацияны жазып, ошол жерге сохранить этип койдум. Ошол медитациялар мына ушул жерде бар. Ал жерге даже мен жазып койгонмун. Эгерде где-то бир мисалы 62-күнгө келгенде бүгүн ушундай медитация аткарабыз. Медитациянын темасы мына ушундай. Ал медитацияны сизге арналган дисктин ичинде карап таап уксаңыз болот деп жазганмын да. Ошол жерде өзүңүздөр эле дисктен бүт баардык медитацияларды компьютерге салып, ошол жерден телефонуңуздарга көчүрүп алсаңыздар болот. Ошол телефонуңуздарда аттары бар да, эми ошол аттарынан карап туруп билип аласыздар. Эми китеп боюнча бир аз айтып берейин, бир аз эми толкунданып атам. Эми азыр презентация кылып, живой жолугуп, ушундай бир белекке берип, ушундай максатым бар болчу, бирок ошого чейин мен эме болгон жокмун. Эми караңыздар. Мына башын окуп берейинби сиздерге? Азыркы учурда сиз жашооңузду түп тамыры менен өзгөртө турган китепти колуңузга кармап турасыз. Бир гана китеп катарында окуп тим болбостон, күндөлүк катарында пайдаланууга да болот. Бул китепте максаттарга жетүүнүн пландары жана бакыттын программалары дана жазылган. Анткени бул программаны өзүм жашоомдо колдонуп, толук 100 күндүн ичинде болуп көрбөгөндөй жыйынтык алгандан кийин гана сизге сунуш кылып олтурган учурум. Бул китептин максаты 100 күн тынбай көнүгүүлөрдү аткаруу менен бактылуу болууга жана максаттарды ишке ашууга жол ачып берет. Мен толук 100% ишенем. Эгерде эркиңизди колго алып 100 күндү өзүңүзгө арнай турган болсоңуз, бактылуу болуп жашоо сизге адат болуп калат. Бул китеп күн сайын психологиялык көнүгүүлөрдү аткаруу менен башталат. Андан сырткары медитация, каталардын үстүнөн иштөө жана башка толтура маалыматтар менен сизди кубандыруума толук ишенем. Ансыз деле өтүп бараткан күндөрүңүздү бош кетирбестен, убакыттан пайдаланып, жеңишке жетүүңүздү чын жүрөктөн каалаймын деп башын баштадым. Бул жерде ошо эң башында ушинтип башталат. Андан кийин ошол 100 күндүк бакыттын сырлары айтор адамдардын үстүндөгү көбүнчөсү, эми бул аялдарга ыңгайлаштырылган да. Аялдардын жатыны боюнча кенен маалыматтар жазылган. Аялдардын мисалы ата-эне кандай роль ойнойт жашоодо, именно аял үчүн. Андан сырткары ата-тек, чоң эне, чоң ата, анан тайэне, таяталар кандай роль ойнойт. Мына ушуларды айтор мына жерде аябай көп техникалар бар. Айтор ушинтип киришүүнү окудуңуз, окугандан кийин эле биринчи күндү баштаардан мурда сөзсүз түрдө биринчи күндүн тапшырмасын аткаруудан мурун мына ушул китептин эң аягында мондой бош орун бар да. Мына китептин эң аягында менин 108 максаттарымдын тизмеси деген. Ушул жерге китепти биринчи күндөгү көнүгүүлөрдү киришерден мурда сөзсүз түрдө китептин аягына өтөсүз дагы 108 максатыңызды жазасыз. 108 мисалы үчүн бизде 10 максат жазгандан кийин, максимум 15 максат, ушундай жазгандан кийин уже биздин желаниябыз түгөнүп калат. Анткени биз каалагандан бир нерсени мечтать эткенден коркобуз да. Аткарылбайт все равно деген бизде уже үмүт өчүп калган. Ошондуктан 108. Эмне үчүн 108 максат дейм? Анткени 108 бул 108 деген цифра бул сакральная цифра деп айтылат психологияда. Ыйык цифра деп айтылат да. Мына ушул 108 деген өзүнчө бир мындай нерсеси бар экен да. 108 деген цифранын сыры бар. Муну дагы
кайсы бир эфирде түшүндүрүп айтып берем эмне үчүн десеңиз, эми мына жерде биринчи күнгө келдик. Өзүңө өзүң гана мотивация бере аласың. Биринчи күндүн тапшырмасы мына ушундай. Кантип мотивация беребиз? Анан кайсы практиканы аткарыш керек? Өзүңө өзүң мотивация бергенде, өзүңө өзүң эч кандай бир тупикке кадалып калганда, ушундай бир скучный жашоо болуп атканда, зеригип атканда, же болбосо мындай аялдар өзүнүн энергиясы алсырап калганда кадимкидей эч кимди жактырбай калат. Эч кимди ушундай жолоткусу келбей калат. Даже мындай сүйлөп аткан сөзүндө да кандайдыр бир куйтуланып, кимдир бирөөнүн ушундай чагып ала турган эмеси бар. Мына ушундай аялдардын бардыгында уже энергия жетпегенде. Булар мындай аялдарды күнөөлөштүн кереги жок. Мындай аялдарда бул изденип атат, ичинен бир нерсе ушундай тыбырчылап атат, бирок чыгара албай атат да. Ошондуктан мен ойлойм, эч бир аялдарды биз мындай жаман деп бөлбөшүбүз керек. Анткени ошол аялдын өзүнүн дагы эмне себептен ушундай болуп атат деп ошол адам, ошол аял өзүнүн үстүнөн иштеп, ошол суроолорго өзү жооп таппаса, аркага карап кете берет экен да. Алдыга карап жылбастан тескерисинче аркага кете берет экен. Ошон үчүн бул жерде эң биринчи кезекте көбүнчөсү мына үйдө мисалы төрөттөн кийин бала багып отурган көбүнчөсү аялдар аябай көп депрессияга учурайт. Күн сайын бала менен үй иштерин кыла бергенде дагы эмне болуп кетет? Аялдар кадимкидей энергетический истощение болуп кетет. Аны билбейт, балдаңдын ыйлаганын көтөрө албай каласың, кээде ушундай күнүмдүк жашоо менен. Муну аялдар гана түшүнөт. Мисалы үчүн азыр мына эфирде эркектер болгон болсо түшүнбөшү мүмкүн. Эмне аялдарды бузуп атасың депчи. Мен бузган жокмун, просто болгон реалий нерсени айтып атам да. Ошондуктан биринчи күндү өзүңүзгө өзүңүз мотивация берип баштайсыз. Ушул жерде көнүгүүлөр, практикалар, техникалар жазылган. Ошону жазгандан кийин суроолор берилет. Ошол суроолорго жооп жазасыз. Все, болду. Максимум сизде 5-10 мүнөт убактыңыз кетет. Ошол жазып жатканда сизде кандай эмелер болуп атат, ой жүгүртүүлөр болот, суроолор болот. Ошол суроолорго өзүңүз жооп табасыз. Андан кийин экинчи күнгө өтөсүз. Эч кандай бир 2 саат, 3 саат убактыңызды арнабайсыз. Мунун эң бир эмеси биринчи по порядкам кетиш керек. Биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күндөгү көнүгүүлөрдү аткарып кетишиңиздер керек. Мисалы, биринчи күндүн көнүгүүсүн аткарып туруп эле сразу эле 10-чу күндөгү көнүгүү мисалы сизге жагып кеткен болсо, сразу ошого аттап өтүп кеткен болбойт. Антесе баары мындай башаламан болуп кетет дагы. Сиздин өзүңүз дагы мындай мына жерде бир эме туруп калат да, мен туура эмес аткардым, все равно эми эч нерсе болбойт, эч нерсе жардам бербейт мага дегендей, мына ушундай подозрительный нерсе болуп калат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биринчи күндөн баштап сөзсүз 2-3 өзүнүн по порядкам, өзүнүн порядкасы менен кетишиңиздер керек. Экинчи күндөгү көнүгүү, андан кийин ошо биринчи күндү аткарып бүттүңүз, жаздыңыз, болду, кечке чейин ошол теманын үстүнөн изучать этесиз, кантип ошол практиканы аткарасыз, иш кылып жүрүп, ойлоносуз, ой жүгүртөсүз, суроолорго өзүңүзгө өзүңүз суроо берип жооп бересиз. Анан болду. Экинчи күн, может эми заранее баарын окуп койсоңуз деле болот, бирок экинчи күн эртеси күн сөзсүз түрдө ошол экинчи күндүн көнүгүүсүн аткарышыңыз керек. Бул жерде экинчи күндүн көнүгүүсү кандай? Менин ар бир марафонумда башында тазалануу менен баштайбыз, ментальный очищение, үйдөгү буюмдардан тазаланабыз, аялдар өздөрүнүн энергетический очищение кылыш керек. Сознание, подсознание боюнча мынушулардын баардыгын очищение кыла турган көнүгүүлөрдү аткарып, түрдүү суроолор берилет, ошол суроолорго жооп берип, кадимкидей өздөрүнүн мындай үстүнөн иштеп башташты. Мына ошондой эле салтка айланып калганда мен марафонумда башында ошо тазалануу, бул бир эле күнгө берилет тазалануу. Мына ошол тазалануу учурунда эмнелерди кылыш керек? Чөрөңүздөгү пайдасыз адамдардан, экинчиси ички ойлоруңуздагы кыжалатчылыктан, кайгы капалардан тазалануу. Анан үчүнчүсү денеңиздеги кирлерден. Денени көп убакытка чейин жуубай жүрө бергенде, кандай жүдөп кыйналсаңыз, чөрөбүздөгү пайдасыз адамдар дагы жашообузду ошентип жүдөтүп салат. Ошону менен биргеликте ойлорубузду дагы кирдетип, жамандыкка кириптер кылат. Кадимкидей айланаңызда адамдар менен болгон мамилени ой жүгүртүп көрүңүз, ар бирин сортировка кыласыз. Бүт бардык адамдарды сортировка кыласыз. Сизди кыйнап жаткан адам ошол мисалы сиздин азыныңыз менен болгон мамилеңиз келишпей аткан болсо, балким кандай курбуңуз менен келишпей аткан мамилеңиз болсо, анын мага кандай пайдасы бар? Кандай зыяны бар? Пайдасы көбүрөкпү, зыяны көбүрөкпү? Айтор ушинтип таразыга салып отуруп, мына ошол жерде толук тура көнүгүүлөр жазылган, мына ошол жерде толук. Анан ошол аягына
бош место бар, ошол бош местого жазасыз. Үчүнчүсү айтарым ушинтип кете берет. Үчүнчү күн, төртүнчү күн, андан кийин азыр эми вирус жүрүп жаткан учурда, ошол вирус жүрүп жаткан учурда ден соолукка кантип кам көрүш керек. Эч кандай дары дармектин, эч кандай бир сөзсүз түрдө барып ийне сайылып, дарыларды ичип, таблеткаларды ичип организмди химикаттарга толтуруунун кажети жок. Бул жерде өзүңүздү самолечение менен кыла аласыз. Болгону сиз ошол нерсени өздөштүрүшүңүз керек. Бул жерде техникаларды аткарышыңыз керек. Өзүңүз менен таанышышыңыз керек. Кадимкидей сиздин өзүңүздүн денеңиз менен, өзүңүздүн ден соолугуңуз менен. Андан кийин мына ушул ден соолукка байланыштуу дагы бир техника бар экен. Аябай сонун. Денеге саякат дейт. Денеңизге биз кантип саякат кылабыз, денеңизге? Бул нерсени биринчи жолу укканда мен дагы аябай таң калгам. Денеңе кантип саякат кылат элең депчи. Көрсө саякат кылса аябай сонун болот экен. Мисалы, жанагы игралар бар го, как эме лабиринт сыяктуу эле, ортосуна түшүп каласың, ошол выход таап чыгып кетиш керек, лабиринт сыяктуу эле. Тияка барсаң тупик болуп калат, бияка барсаң тупик болуп калат. Ошентип айланып отуруп ошол лабиринттен чыгасың. Мына ошондой эле адам өзү менен өзү иштешип жатканда, өзү менен өзү таанышып жатканда кадимкидей суроолор болот. Ошол суроолорду табасың, кайра ошо тапкан жоопторуң өзүңө жакпайт. Андан кийин дагы айтор ошентип изденип отуруп, ошол тупик жашоодон чыкканга жол көрсөтүп берет. Азыркы учурдун көйгөйү эң биринчи көйгөй, мисалы мен ойлойм, аялдар. Мен өзүмдү кантип табам деген, эң главный проблема мына ошол. Бул нерсеге мен өзүмдү кантип табамын, мен эмне үчүн жашап жүрөм деген суроолор менен ушинтип эле баштап калгам да, мен да кызыгып психологияга келип калгам да. Эгерде сизде мен киммин, эмне үчүн жашап жатам, мен эмне кылганы келдим бул жашоого деген сыяктуу суроолор тынбай болуп жаткан болсо, демек сиз өзгөрүүгө убактыңыз келди. Демек сиз руханий жактан, духовный жактан сиз өсө турган убактыңыз келди. Андан кийин ушул кезге чейин сиздин азыркы учурда да болуп жаткан проблемаңыз эмне себептен болуп жатканын дагы түшүнөсүз. Себеби анткени эмне себептен ушул проблема болуп жатат? Ушул кезге чейин башка бирөөлөрдү күнөөлөп жүргөн болсоңуз, наоборот, ошол күнөөлөгөн адамдарыңыздан кадимкидей барып кечирим сураганга даяр болуп каласыз. Тескерисинче өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди, жашооңуздун жоопкерчилигин өзүңүзгө алып каласыз да. Андан кийин акча чакыруу техникасы дейт. Аябай сонун, мага жагат, мен дагы кылганмын. Акча периштеси деген техниканы дагы, акчанын үйү дейт. Акчанын жан дүйнөгө туура программаларды киргизүү. Айтор, бул жерде эң кызыктуусу аял жана акча. Аялдарга кантип акчалар келет? Ушул жерде мен дагы экинчи китебим уже баштап жазып, уже бүтүп калды, бирок эми азыр чыгара турган эме жок. Убактым жок болуп атат, башка нерселер менен аракет кылып. Көрсө, аялдардын энергиясы боюнча аялдарга ылайыкташтырылган акча келет экен, эркектерге эркектик энергия менен акча келет экен. Мындайча айтканда, биз ушул кезге чейин мисалы жаныбызды карчырып, кара жаныбыз менен кара жумуштарды, ар кандай жумуштарды иштеп, эркек менен бирдей колуна кол, бутуна бут болуп иштеп жүргөнбүз да ушул кезге чейин. Үй салат десе үй салабыз, машина алат десе машина алабыз. Мына ушулардын бардыгы эркектик энергия менен келе турган акчалар экен да. Бул аялдын магиясы деген сабакка катышкандар билет. Эркектин энергиясы менен акча тапканда уже аялдарда гормональ нарушение болот дагы. Аялдарда кадимкидей женский жактан оорулар пайда болот. Анткени ошол аялда женственность уже жоголду да, кадимкидей өзүн эркекти алып жүрүп, бүт эркектин кыла турган жумушун мойнуна алып, бүт жоопкерчиликти бүт баарын мойнуна алып, мына ошентип отуруп кадимкидей аял эркекке айланып калды. Сырты аял, бирок ички дүйнөсү толук түрдө эркек. Мына ошол аялдын энергиясы менен кантип акчаларды чакырса болот? Аябай оңой. Бул нерсени мен ушул 7 айдан бери ошол мен өзүм исчетет көрдүм. Мен дагы убагында ошол 18 жашымдан баштап 22 жашыма чейин ушу Москвада иштеп жүрүп, кара жумуштарда
ушундай иштеп жүрүп мен ойлойчумун. Мен аябай иштеп атам, мен деген өзүмдүн ак эмгегим менен иштеп атам. Кудай мени ушундай кандайдыр бир вознаграждение кылат деп ушундай догурунуп, айланамда баарын эле мен чисто өзүм эмгегим менен иштеп атам. Мен ушундаймын деп мен өзүмдү ушундай бир эркек менен өзүмдү тең тайлашып ушундай бир эметип калгам да, конкурент болуп алгам да эркектергечи. Анан менде гормональ нарушение кетти. Ушундай көпкө чейин боюмда болбой жүрдү. Аябай ушундай түшүнбөстүктөр болуп жүрүп, мен кадимкидей мындай нервный срыв болуп, депрессия болуп, айтор мына ушундай нерселер болду да, жаман нерселер. Бул нерсени мен кайталагым келбейт. Андан кийин деле көпкө чейин изденип жүргөндө ушундай көптөгөн ошибкаларды кетиресиң, каталарды кетиресиң, туура эмес иштерди кыласың. Ошентип отуруп өзүңдү табасың да. Эгерде сизде энергия күчтүү болгон болсо, туура эмес нерсе болсо дагы, туура эмес жол болсо дагы, адамдар айтып жатса да, сен бул жолго барба, бул нерсе туура эмес деп атса дагы, сиз ошо энергияңыз ашып жатса, сизге кызыктуу болот да, сиз ошол нерседен басып өтүшүңүз керек. Анткени сиз мындай өзгөргүңүз келет да. Ошол нерсени өзүңүздүн жоон териңиз менен сезип көрүшүңүз керек. Анан ошентип отуруп мен аялдын энергиясы менен кантип акча чакырса болот, аялдын энергиясы менен кантип акча иштеп тапса болот. Ошону мен 7 айдан бери уже толук түрдө изучать этип 100% мен ишендим да. Анткени мына Лена Блиновсканын марафонуна катышканда биринчи жолу, ошол жерде ал деген просто эле WhatsApp группа ачып туруп, эч кандай видео түз эфир кылбайт, жөн гана голосовой эле жиберип коет, анан фотолор жиберип коет. Ошодон өзүм уже угуп, ошо соображать этип, ошол жерден илип кетишим керек да, түшүнүпчү. Анан ошол жерде айтып жатат, мисалы аялдардын энергиясы боюнча да кетип атат дейм. Ал жерде марафон, Лена Блиновсканын марафону эмне жөнүндө? Кыялдарды орундатуу, максаттарды кантип ишке ашырыш керек, ошол боюнча үйрөтөт. Анан кийин ошол жерде аялдын энергиясы боюнча кадимкидей түшүндүрүп берип атат. Бир гана нерсени түшүндүм. Бир аял, ошол Ленанын сабагына катышкан бир аял, орус аял эми, ушундай бир турмушка чыгат, өзүнүн жолдошуна турмушка чыгып, кайненеси, кайнатасы менен ушу кайын журту менен жашап калат. Түшүнбөстүктөр болот, үйгө батпай, айтор ушундай талаш тартыштар болот. Сыртка чыгайын десе иши жок. Күйөөсү жалгыз бала, ал болсо эч жака кетпейм, апамдын жанынан кетпейм деп ошентет. Ошентип отуруп бир күн подругасы менен жолугуп калат. Жолукканда жүр, мен ушундай үйүмө керектүү бир бытовой техникаларды алайын дедим эле, барып алайын, мага жардамдашып кой деп. Ошол жерде сүйлөшкөнчө эле барып отуруп, ошол үйгө жанагындай эмелерди сата турган магазинге барганда, ошол жерде бир кранды көрүп калат да, жанагы аялчы. Кранды көрүп калат, ушундай бир бирюзовый цветте, бир башкача энергия менен тартып алат да ошол аялдычы. Ушунчалык крандын айланасынан айланчыктап, тияк өтүп, бияк өтүп, ушунчалык жакшы көрүп калат. Алайын десе акчасы жок. Алайын деген менен эми кайненесинин үйүнө каяка коет, кайненесинин өзүнүн бүт баардык буюмдар ушу кайненесиники болгондон кийин кандай болбосун мен үй алышым керек. Мен үй алып ушул кранды коем деп, үй ала турган мечтасынан дагы мен ушу кранды алышым керек деп отуруп, өзү билбеген абалда үй алып алган дагы, квартира алып. Биринчи очередте ошо кранды барып алып, ошо орноткондагы өзүнүн үйүнүн, ошо максаттарын, кыялдарынын орундалганын символу катары ошол кранды дайыма кармап, ошо крандан энергия алат экен да. Аны кантип ишке ашырган? Күн сайын оюнда ошо кран. Крандын жанында өзүнүн жумушун аткарып, кухняда идиш-аяктарын жууп, күн сайын рахаттанып, ушундай бир состояние менен, бир наслаждение менен, расслабленный, бир покойдо ушундай бир элестетип, визуализация жасап отуруп, ушундай бир эпке себеп болуп, мүмкүнчүлүктөр жаралып, күйөөсүнүн иши жакшы болуп кетет дагы, үй алганга бир акча пайда болот да. Мына ошентип отуруп үй алып, биринчи очередте эле барып ошо кранды алдырат. Ошодон кийин эмнегедир жанагы аялдын вниманиясы кайненеси менен урушканга бурбастан, наоборот, өзүнүн вниманиясын ошол кранды алып, ошол крандын четинде өзүнүн идиштерин жууп, өзүнүн кухняда тамактарын жасап, мына ушундай кылганын элестетип отуруп, уже кайненеси менен мамилеси кандай жакшы болуп кеткенин өзү билбей калат да. Мына ошентип отуруп, бир эле кран себепчи болуп, кайын журту менен дагы мамилеси жакшы болот, өзүнүн кыялындагы үйгө жетет, анан өзүнүн ошол кыялындагы жакшы көрүп калган кранды алат. Кран бул жерде эмне дейт? Ушу кухонный кран, кухнядагы
биз өзүбүздүн иштеткен краны. Мына ошол жерде мен эмнени түшүндүм? Аялдын энергиясы, аялдын өзүнүн состояниясы менен любой акчаны чакырса болот экен, любой акчаны иштесе болот экен. Главное ошо аял өзүнүн энергиясына, өзүнүн мындайча айтканда поток деп коет го, ошо потогуна түшүш керек. Мындайча айтканда өзүнүн вибрациясын көтөрүш керек өзү. Эч ким анын энергиясын көтөргөнгө, эч ким анын вибрациясын, эч ким анын мындай чөгүп бараткан саздан көтөргөнгө эч ким милдеттүү эмес. Мисалы үчүн мен олтура берген болсом, мени апам келип чыгарбайт, сиңдим келип болду деп мени ушундай эмеден чыгарбайт. Бир айтат, эки айтат, болду, уже туугандар дагы сизден баш тартып калат. Бир күн болбосо бир күнчү. Энергиясы жок адамдан, уже айланасынан адамдар да качып баштайт. Анткени энергиясы жок адамды карасаңыз, вечно жаловаться этип аткан, ноить этип аткан, проблемаларын айтып аткан, анан наразы болуп аткан. Мындай адамдарды караса, наоборот, ал адамдарды өзүнөн атталып кетет атканы. Качан энергия көбөйгөндө эч кандай бирөө келип сизге бир жаман нерсе айтып атса дагы, ошол жаман нерсенин тескерисинче оң тарабын издегенге аракет кылып баштайт экенсиз да. Ошон үчүн мен да мурда аябай урушчак болчумун. Бир сөздү көтөрө албай, ушундай бир билбейм, мен өзүмдүн характерим эң жаман деп эсептечүмүн. Азыр ким эмне дейт, ким эмне кийет, ким кайсы жерде эс алып жүрөт, ким эмне жеп атат, билбейм, мага бул главный эмес. Анткени ушул кезге чейин менин главный максатым кийимдерди алып кийиш, эң салондорго барып, ушундай бир жанагындай макияждар жасап, ушундай өзүмө кам көрүп, кийимдерди кийип, бир жерде эс алып, айтор мына ушундай дүйнө эмесине түшүп кеткем да. Мына ошентип олтуруп мен өзүмдү жоготуп салгам. Дүйнөнүн артынан түшүп кетип, мен өзүмдүн чыныгы өздүгүмдү жоготуп салгам да. Анан ооруп баштадым. Мен жаш эле туруп эмнеге оорушум керек деп сөз көтөрө албай, ачуулуу болуп, аябай бир жаман жолго түшүп кеттим. Анан азыр менде мисалы кээде ушундай моменттер болуп калат. Акчаң жок болуп калган кезде дагы, бирок мен акчам жок экенин элестетпейм. Мына азыр акча келе турганда элестетем. Наоборот, мен руханий адам өскөндө анан ошол акчалар келет деп ойлойм да. Качан? Анткени биз руханий өскөнүбүздө Кудайга жакындайбыз да. Уже Кудайга жакындаганыбызда биз Кудай менен кадимкидей байланыш түзүп алганыбызда Кудай бардык нерсебизди аткарып берет. Өзү эле аткарып берет. А биздин кызматыбыз ошо Кудайга кызмат кылуу. Биздин милдетибиз ошо Кудайга кызмат кылуу, Кудай менен тыгыз байланышты түзүү. Ошон үчүн эгерде каалоочулар болсо, азыр айтып жатат, ошол китепти каяктан алабыз деп. Ушул китеп менен кошулуп, диск дагы сиздерге белекке берилет. Мына ушундай диск белекке берилет. Бул дисктин ичинде 15тен ашуун медитациялар бар. Анан 15-чи күнгө келгенде болуш керек. 15-чи кайсы күнгө келгенде? Айтор 15 демек 15-чи күнгө 16-чы күнгө келгениңизде, айтор бул жерде бул дисктен сырткары дагы эгерде ушул нерсени ачала до конца аткарып келаткан болсоңуз, арасында дагы менден ушундай белектер бар деп жазгам да бул жердечи. Мисалы, эгерде ар бир күндө берилген көнүгүүлөрдү ынтызарлык менен аткарып өзүңүздү бакытка бөлөп жаткан болсоңуз, мен сизге абдан жакшы баа бергим келип турат. Ошол менен биргеликте сизге кичинекей белегим бар. Бул белекти алуу үчүн 15 күндөн бери аткарып жаткан көнүгүүңүздү менин WhatsApp номериме фотого тартып көрсөтүшүңүз керек. Андан кийин сизге бонус катарында бир медитацияны белек кылам деп жазыптырмын. Ушул нерсени андан башка дагы белектер бар. Кайсы күндөр экенин мен унутуп калдым уже. Айтор мына ушул нерселердин баардыгын аткарып олтурсаңыздар, мен ойлойм, уже бир 10 күндүн ичинде 15-чи күндө аткарып жатасызбы, 20-чы күндө аткарып жатасызбы, 30-чу күндө аткарып жатасызбы, медитацияларды угуп баштаганыңызда кадимкидей сиздер мага, мен ишенем да, ар бир ушуну сатып алган адам мага кайрылып, WhatsApp номериме же болбосо Instagramга кайрылып, менде ушундай бир сезимдер пайда болду, менде ушундай бир өзгөрүү болду, менде ушундай бир тил табыша албай жүргөн адам менен кайра тил табышып кеттим, ушундай бир неме болду. Айтор ушундай жакшы жаңылыктар сөзсүз түрдө болот деп айтам да. Анткени бул нерсени мен аткарып баштаганда биринчи неосознанно эле аткарып жүргөмүн, башта, эң биринчи баштаганда. Андан кийин уже
ар бир нерсеге көңүл коюп, көңүлүмдү бир гана мына ушул медитацияга, практикаларга буруп баштагандан кийин уже менде сознание пайда болду дагы. Менде баардыгы өзгөрдү. Подъезден чыкканда мен мисалы айланам чарчап, адамдардын жаман жактарын, мусорларды карап ушундай бир дүйнөгө наразы болуп жүргөн адам болсом мурда, чыкканда менде жылуу бир таза аба күтүп алып, ушундай бир башкача жаратылыш менен тосолгондой болот да. Анан ошол учурдан баштап сиздин өзгөргөнүңүз уже ар бир кадамыңыздан сезилип баштайт. Походкаңыз жеңил болуп, көчөдөгү адамдарга күлүп жайнап, кайсы жерге барсаңыз, мисалы, мен биринчи эмнеден байкадым? Эң биринчи кезекте ушул мен адамдарга жардамым тийсин деп айтам да дайыма элечи. Адамдарга жардамым тийсе экен, көптөгөн айымдар менен таанышсам экен деген менде ушундай тилегим бар да, тээ кыз кезимден бери эле. Анан ушул учурда мен ушул көнүгүүлөрдүн бирөөсүн аткарып отуруп, башында 108 максатымды жазып жатканда арасына жазган экен биринчи. Мен адамдарга ийгилик алып келейин депчи. Анан буну кантип байкадым? Мисалы, магазиндерге барабыз, торговый центрлерге барабыз. Кайсы жерге барсак да соода кылабыз да. Соода кылганда мен атайын байкап турам дагы, кимде адам жок, мисалы, кардарлар, клиенттер жок болсо, жөн отуруп калган болсо, именно мен ошол жерге кирем да. Өзүмдү ушундай көп жолу сынап көрдүм, чындыгында аткарылды да. Кирдим, эч нерсе албасам деле жөн гана көрүп чыккандан кийин менин артыман толтура адамдар ушундай кирип келет да. Анан биринчиси, может, совпадение, может, эми ушундай болуп калгандыр, может, мен кирбесем деле ушул адамдар кирсе керек эле деген нерсе болот да. Кийин уже эгерде ушул жолу дагы киремин, ушул жолу дагы болгон болсо, значит, мен туура жолдо баратам деп. Экинчисин аткардым, үчүнчүсүн аткардым, азыр деле аткарам. Азыр деле мисалы магазинге барып, карап көрөм да, кайсыл магазин жөн гана соодасы жок отурган болсо барам. Эч нерсе албасам деле ушундай товарларын кармап көрсөм, сөзсүз артыман 2, 3, 4, 5 адамдар ушундай оптун кирип келишет. Мен ошондон байкап калдым. Значит, мен ошол адамдар, мен баскан жолдо, значит, мен кандайдыр бир ийгиликтер жаралат. Значит, мен туура жолдо баратам. Значит, мен ийгиликти көздөп баратам деген сыяктуу өзүңүзгө өзүңүз аффирмация түзүп баштайсыз. Мисалы, кимдир бирөөлөрдүн сабагына катышам деп жүрөсүз да, мисалы, бирөөнүн ушул тренердин сабагына катышайын же ушундай семинарына барып катышайын деген нерсе болсо, ошол эмне темада экенин уже эмне жөнүндө сабак өтөөрүн эле сиз заранее сезип баштайсыз. Потому что сиз ушул жердеги интуицияны кантип өрчүтүү керек, интуицияны кантип ойготуу керек. Мына ушул жөнүндө да практикалар бар да, ошону улам жасап отуруп, сизде кадимкидей алдын ала сезе турган сезимдер пайда болот да. Ошол интуицияңыз менен заранее боло турган нерсени уже сиз өзүңүздүн жоон териңиз менен сезип баштайсыз. Эртең ушундай бир сонун күн болот дедиңизби? Значит, ошол сонун күн болот. Продукт ага албады, кредитим төлөшүм керек, эртең эмне кылам дедиңизби? Эртең сөзсүз ушундай бул кандайдыр бир неприятный күн болот да. Демек, бул жерде сиздин интуицияңызга дагы чоң жардам бере турган көнүгүүлөрдү аткарсаңыз болот. Эми 100 күн дегенде бир чети айтыш оңой. 100 күндүк 100 күн бою кантип кыласың деп. Мисалы, мен спорт менен машыгып жүргөндө, фитнеске барып жүргөндө максимум 1 ай тынбай машыгам дагы, экинчи айда уже ушундай бир момент болуп, баргым келбейт, барсам дагы алсырап, уйкусурап, ныксырап эле машыккым келбей отура берем. Анан кайрадан уже дагы башталат да. Адам ушундай ортодо өйдө ылдый болуп турат. Потому что аялдын энергиясы бул как эме толкун деп атпайсызбы? Бир толкунга түштүк, баарыбыз бир толкунда баратабыз деп мына биздин марафонго катышкан айымдар айтып атат. Анын үстүндө бизде женский клубдагы айымдар да бир толкундагы айымдар деп атын атап койгонбуз. Аялдардын энергиясы как толкун сыяктуу. Кээде көтөрүлүп турат маанай, кээде түшүп турат, кээде көтөрүлүп, кээде түшүп турат. Ушундай ар кандай ситуация болуп турат. А эркектердики бул вектор, түз сызык да мындай. Потому что эркек бир селди көрдүбү, ошол селдин аркасынан түшүп жетмейинче башка нерсеге көңүл бурбайт. Ошол селин, ошол максатын ишке ашырганга чейин только ошол эмени багыттап кете берет да. Бир гана багыттан түп-түз бойдон. Башка бирөөгө карабайт, башка нерсеге көңүл бурбайт, кайрылбайт, ушинтип олтурбайт да. Түп-түз бойдон ошо максатын ишке ашырыш керекпи? Ашырыш керек. Аялдарда андай эмес. Мисалы, сиз карьера кылам деген болсоңуз, мисалы бир ырчы болом дейсизби же актриса болом дейсизби?
Ошону менен бирге үйүңүздөгү үй иштерин, бала чака, жолдошуңуздун бүт баардык жумуштарды бирдей алып кетесиз дагы. Ошо кээде жетишпей каласыз, кээде көтөрүп ушундай бир бактылуу болуп максаттарыңыз орундалып кетип, кээде кайрадан настроенияңыз түшүп калат. Айтор мына ушундай. Эмне үчүн биз кээ бирки мисалы проблемаларга ушунчалык күйүп жансак дагы жолдошубуз эч кандай көңүл бурбайт. Эч нерсе кенебегенде кенен жүрө берет. Потому что алардын энергиясы, алардын табияты эркек. Алардын ушул ою башка нерседе. Ал сиз ойлогон нерсени эч качан ойлобойт, ойлой албайт дагы. Аялдар ойлогон нерсени эч качан эркектер ойлой албайт. А эркектер ойлогон нерсени аялдар ойлой албайт. Анткени экөөнүн табияты эки башка. Мисалы психологияда айтат, аялдар ай десе, эркектер күн деп ушундай ай күнгө бөлүнүп турат. Мына энергияда инь-ян деп айтышат го, ошондой эле. Ошонун сыңарындай аялдардын энергиясы дагы, аялдардын жашоосу да мына ушундай толкун сыяктуу. Кээде көтөрүлөсүз, кээде ушундай цунамидай болуп көтөрүлүп, сизден бактылуу, сизден өткөн бактылуу адамдай, сизден өткөн бир бактылуу аял жоктой ушундай сүйүнөсүз. Эртеси күнү карасаң чөгүп кеткендей, бир тупикке такалып калгандай, бир деңиздин түбүнө калып кеткендей, аба жетпей калгандай ушундай сезимдер болот. Бул нерсе нормальный эле көрүнүш. Бул нерсе бардык аялдарда болот. Бул нерсе мына планета боюнча таанымал, знаменитый звездалардын жашоосунда да болот. Болгон алар көрсөтпөйт, өздөрүнүн үстүнөн иштеп алдыга умтулуп кетирет. Мен көбүнчөсү убактымды интернетке эме кылбайм да. Мисалы интернетке кирип алып көбүн сайын эфирде олтургум келет. Ушундай көп маалыматтарды берип олтургум келет, бирок мен көбүнчө убактымды мисалы мына жаратылышка чыгам. Кечээинде мына эс алып келдик, ошондо дагы телефонду кармап олтургум келбеди. Анын үстүнө телефонду жоготуп бергенмин. Бирок аябай сонун эс алып келдик. Чем виртуальный дүйнөгө караганда ушундай реальный дүйнөдө жашагым келет да. Ошону менен биргеликте көптөгөн айымдар менен сүйлөшүп, күнүнө 2-3 саат убактымды ушундай интернетке арнап, видео тартып YouTubeга мына ушинтип бөлүштүрүп койгом да, как расписание катарычы. Ошондуктан өзүңүздүн энергияңызды бир гана эң биринчи кезекте өзүңүзгө жумшаганга аракет кылыңыз. Мисалы Африканын макал лакаптарын, бүт дүйнөнүн жанагы ар түрдүү нациялардын макал лакаптарын издеп окуп олтурганда, бүт баары ошо кыргыздардын окшош да, которгондо эле окшош болуп чыган келет. Анан Африкада айтат экен, Африкада бүт баары жалаңаш жүрүшөт да. Анан ошол жерде айтат экен, өзү жыңалаш туруп, сага кийим сунган адамдан корк деп айтат экен да. Эми бул мааниси башкача. Эмне себептен мынтип айтты деп ошол нерсеге көп ой жүгүртүп көрсө, адам өзүн жакшы көрбөй туруп, өзүнө кызмат кылбай туруп, өзүн сүйбөстөн туруп, башка бирөөгө кылган кызматы бул өткөн эң жаман нерсе экен да. Потому что эң биринчи кезекте өзүнө кызмат кылыш керек экен, өзүнө аяш керек экен, өзүн сүйүш керек экен. Ошол нерсени кылгандан кийин ошол нерсени башкага сиз ыра көрөт экенсиз да. Аны өзүңүздө кылбай туруп, мисалы сиз сабак берем деп атасыз, кээ бир айымдар кайрылып атат, мен сабак бергим келет, изденип жүрөмүн, бирок менде ушундай проблема, ушундай бир жумушумда ушактар болот, анан кийин ушундай проблемалар бар деп. Аял эң биринчи кезекте өзүн сүйүп, өзүн уход кылып, өзүнө бир жакшы кам көрүп, ушундай бир жакшы нерселерди кылып, анан кийин башка бирөөгө ошол нерсени сунуштай алат да. Өзү эчтеке кылбастан туруп, башка бирөөгө сунуштаса, демек ал нерсе жукпайт. Ал нерсе от души да чыкпайт экен да. Ошон үчүн Африканын ошол макала каптарында, типа эми цитата катарында айтыптыр. Өзү жыңалач туруп, сага кийим сунган адамдан корк деген. Өзүн курсаган тойгозбостон туруп, өзүн жакшы көрбөгөн адамдан эч качан жакшылык күтпө дегендей да. Мисалы бизде кыргыздарда өзүн сыйлабаган өзгөнү сыйлап жаратпайт дегендей. Ошондуктан мына аялдарды айтат элем, күнүмдүк бизге мына Кудай энергия берип атат. Уктап тургандан кийин кадимкидей эс алып, сизде күч пайда болуп атат да. Мына ошол нерсени жок дегенде бир 1 сааттан 2 сааттан ошо энергияны өзүңүзгө арнап койсоңуз, сизге сөзсүз түрдө кызмат кылып берет. Мисалы сөзсүз түрдө эле аялдарга эме кылып бериш эмес, сабак өтүп, аялдарга ушундай бир жол көрсөткөн, же болбосо бир тренингтерди өткөн неме эмес. Балким сизде бир башка жөндөм бар, ошол жөндөмүңүздү Кудай ойготуп коет. Балким сизде кандайдыр бир талантыңыз бар, ошол талантыңызды өзүңүз таап аласыз дагы, ошол талантыңыз сизге
миллиондорду алып келет, атактан алып келет, сизге энергия, айтор сизде кандайдыр бир хоббиңиз пайда болот. Бул нерсени адам өзү гана сезет, өзү гана билет экен да. Сиздин ичиңизде кандай талант бар мен билбейм. Мисалы бош кезиңизде эмне кыласыз? Эгерде сиз бош кезиңизде эч ким жок кезде наоборот ушундай кыйналып, страдать этип, капаланып, ушундай сезимдер болгон болсо, демек сиз дагы деле таба албай жүрөсүз өзүңүздү. Лучше энергияңызды ошо кыйналып, кайгы капага чөгүп, ушундай бир азап чеккенге жумшагандан көрө ошо энергияңызды наоборот бир жакшы нерсеге жумшаш керек. Мисалы, өзүңүздү мажбурлап болсо да бир китепти алыңыз да окуңуз. Мээңизге кирбей атабы? Окуй бериңиз. Кандайдыр бир жери сиздин мээңизге тык кирет дагы, уже башынан баштайсыз дагы. Бул ушундай бир мага керектүү нерсе турбайбы деп, башынан баштап уже көңүл коюп окуп баштайсыз. Кээ бир айтат, мен китеп окуганда эле уйкум келе берет, китеп окуганда эле ушундай алсырай берем деп айтат го. Энергия жок. Анткени энергия жок. Эгерде энергия жок болсо, сизде уже мындай түшүнүк, кабыл алуу да жок да. Китепти окуй бересиз, бирок түшүнбөйсүз. Сиздин мээңизге кирбейт. Мына ошол нерсени өзүңүздү мажбурлап окуй бериңиз. Же болбосо энергияңызды ашырам деген болсоңуз, кулагыңызга наушникти салыңыз дагы, үйдө эч ким жок кезде уборка кылып жатканда ушундай бир бийлеңиз да. Эч ким көрбөгөндө, эч ким сиздин эмегиңизди ушу кезге чейин өмүрү бийлебегенде ушундай бир сонун бийлерди бийлеп турсаңыз, уборкаңызды дагы, үйдө жумуштарыңызды да ушундай бир башкача эргүү менен жасайсыз. Ошол эргүү менен жасалган жумушуңузда кандайдыр бир энергия бар болот да. Мисалы, тамак жасаш сиз үчүн азап болсо, бүгүн да кечинде тамак жасашым керек, эмне тамак жасайм деген суроолор болуп аткан болсо, кулагыңызга наушник салганда өзүңүздүн сүйгөн, жакшы көргөн эмеңизди, музыкаңызды коюп алып туруп, сонун болуп туруп тамак жасасаңыз, ошол тамак кирип алып, күйөөңүзгө дагы, балдарыңызга да тоюмдуу, өтүмдүү болот, сиңимдүү да болот. Эми ал нерсе биздин көзгө көрмөйт, бирок ошол жагымдуу, айтор насип кылат дегендей. Эми китеп боюнча да суроолор болуп жатат азыр бул жерде. Ата тектер боюнча мен ошо бир жолу сабакка катышканда ата тектерде мисалы аябай көптөгөн информацияларды алдым да. Биздин кыргыздарда жете атасын билбеген жетесиз кул деп жөндөн жөн айткан эмес экен да. Биз мисалы билбейбиз да, жете атабыздын атын билбейбиз. Чоң энебизге чоң эне эле мамиле кылып коебуз. Тай энебизге барып жөн гана батасын алып мынтип коебуз. Алардын философиясын, алардын кандайдыр бир башкача бир дуальный мир деп коет да, бир башка дүйнө бар да бул жердечи. Ошол нерсени ой жүгүртүп ушинтип мамиле кылсак, анан ошол нерсени жетет экенбиз да. Мисалы, бул жерде чоң эне жана чоң ата деп 31-күндө чоң эне менен чоң атага кандай эме кылыш керек. Мына ушул жерде чоң эне менен чоң ата дагы стихияларга бөлүнөт экен да. Мисалы 4 стихия бар, жер, суу, аба, от. Мына ушул чоң эне менен чоң ата дагы ушул стихияларга бөлүнөт экен. Эгерде эркек болсо, мисалы сиздин күйөөңүздүн чоң энеси менен чоң атасы анда башкача стихияларга бөлүнөт. Ал эми сиздин аялдын чоң энеси менен чоң атасы, алар башкача стихияларга бөлүнөт. Стихияларында өзүнүн мүнөздөрү бар. Жердин өзүнүн мүнөзү бар, суунун өзүнүн, оттун өзүнүн мүнөздөрү бар. Ар бир стихияларга биз өзүнчө мүнөздөмө беребиз. Мына ошол мүнөздөмөлөр аркылуу биз ошол чоң эне, чоң аталарыбыздан, тай эне, тай аталарыбыздан биз ошол мүнөздөрдү алат экенбиз да. Мисалы, бул жерде эркектер үчүн дейт, эркектердин чоң атасы, чоң энеси деп эркектер үчүн. Чоң атасы от, ал эми тай атасы аба сыяктуу экен. Ал эми чоң энеси жер, тай энеси суу сыяктуу экен да. Эми бул от, жер, суу дегендер эмне дегенде, от бул лидер качествого, интеллект, чыгармачылык, оптимизм, инициатива, жетишкендик, акча, ийгилик. Жер болсо материалдык байлыктар, финанс жетишкендиктери, акча менен болгон мамилелер. Мына ушулар мүнөздөмөлөрдү берет экен да. Сизде ошол мүнөздөрдүн кайсы бири жетишпеген болсо, мына ошол кайсыл мүнөз ошол тай атаңызга же чоң энеңизге берилип аткан болсо, именно ошол адамдан барып сиз бата алышыңыз керек. Мисалы, бул жерде сиздин аялдар, бул жерде эфирде аялдар болуп турат да. Аялдарда сиздин чоң атаңыз менен чоң энеңиз, чоң атаңызга суу деген стихия берилет экен. Ал эми чоң энеңизге аба.
Ал эми таятаңызга жер, таянеңизге от деген стихиялардын мүнөздөмөсү берилет экен. Эми сизде эгерде материалдык байлыктар боюнча, финансы, акча боюнча ушундай эмелер болгон болсо, проблема көйгөй болгон болсо, демек сиз бул жерде таята жер деп турат да. Ошол таятаңыздан барып, бата алып, анын жакшы сүйлөшүп, жакшы бир сөздөрүн угуп, ал менен сырдашып, пикир алмашып дегендей батасын алып, мына ушундай барып айтор батасын алып келишиңиз керек. Ар барганда анын дубасын алышыңыз керек. Эгерде көз өтүп кеткен болсо дагы алардын руху жашап жүрөт да биздин айланабызда. Арбак жүрө берет деп айтат да, адамдын жаны жүрө берет, биз көрбөй калабыз деп. Физический телосы бизге көрүнбөсө дагы алардын руханий дүйнөсү биз менен эле бирге аралашып жүрөт. Эмне үчүн Куранда айтат, көз өтүп кеткен өзүңөрдүн ата теңирге, ата бабаларыңарга көбүрөөк Куран окуп багыштагыла деп. Алар жүрөт биздин айланабызда. Үмүт кылып жүрөт. Мага багыштап ушундай жакшы дуа арнайт экен, Куран окуйт экен, жакшы сөз айтат экен, ыраазычылык, шүгүрчүлүк айтат экен деп. Биздин мына жашоодогу ар бир нараазычылыктарыбыз, ар бир кетири мына мисалы проблемаларды айтып, наразы болуп, ушундай бир күн сайын жашообузга, жашаганыбызга эме боло берген сайын биздин чоң ата, чоң эне, таята, тайнелерибиз, ошо чоң ата, чоң энелерибиздин апа аталары, тайнелерибиздин апа аталары дагы ошентип кетип, ошолордун баардыгы өзүбүздүн апабыз, атабыз дагы ошолор көз өтүп кеткен болсо, ошолордун баардыгы жаны кыйналат экен. Анткени биз ошолор аркылуу жаралып атпайбызбы? Ошолор аркылуу биз жаралып, ушул жер бетинде басып жүрөбүз да, адамдардын катарын толуктап. Анан алар кыйналат экен. Демек биз туура эмес иш кылыптырбыз ушул эмени жаратып деген сыяктуу ушинтип кыйнала берет экен да. Анан бизди ушундай буттарыбыздан тушап, ар кандай проблемаларга кабылтып, наразы болуп, бизге ушундай бир жаман проблемаларды жибере берет экен. Ошол нерселерден арылыш үчүн биз көз өтүп кеткен же көз өтө элек болсо дагы бүт баарына ыраазымын, мен жаратып койгон сиздерге, мен ушундай сиздер аркылуу төрөлүп калганыма ыраазымын деген сыяктуу шүгүрчүлүктү айта беришибиз керек. Ошенткен сайын алардын жаны ошончолук бийиктей берет экен, ошончолук жайын жай алат экен да. Бул жерде эми ушун мисалы 31-күндөгү чоң энем жана чоң атам деген көнүгүү. Андан кийин 32-күндө мисалы кантип туура чечим кабыл алам, бир жумушту мисалы аткарышым керекпи, аткарбашым керекпи, кылышым керекпи, кылбашым керекпи деп ушундай бир эме болуп аткан болсо, квадрат Декарта деген ушундай бир 32-күндөгү аябай сонун техника бар. Мына ушул техниканы аткарып бүткөндөн кийин сөзсүз мындай же аткарышыңыз керек, же аткарбашыңыз керек. Ошо сизге ушундай бир чечими келет да. Эми китеп боюнча кайрылсаңыздар болот. Уже эмеге чыкты. Бул эч жерде менден башка эч жерде сатылбайт. Анан дагы бир жакшы нерсе, китепти ар бир сатып алган айымдарга WhatsApp'тан группа ачылат, ал жерге кошулат. Анан ар бир ай сайын, бир айда бир жолу, онун ушул арада мисалы үчүн түшүнбөгөн көнүгүүлөр болуп калышы мүмкүн, кээ бирлер туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн, кээ бирлерде такыр эле башка бычагы аткарып салышы мүмкүн. Мына ушул мындай болуп, түшүнбөстүктөр болуп, анан кийин күмөнсүрөп, шек санаа болбош үчүн WhatsApp'тан группа ачам. Ар бир китепти сатып алган ошол дискти белекке берип, ошол айымдарды WhatsApp группага кошом дагы, түшүнбөгөн суроолорду ошол жерде берсе болот. Анан кийин бир айда бир жолу ошо төз эфирде ошол китеп боюнча ошол кайсыл техника кандай жардам берди, кайсы техниканы кантип аткарыш керек, мына ушундай төз эфирлерде түшүндүрүп айтып берип турам. Ал абсолютно бесплатный болгону мына ошол китептерди эме кылсаңыздар болот. Кантип алсак болот? 0708 100 менин WhatsApp номериме кайрылсаңыздар, ошол жерде жооп берем WhatsApp'та. Кенен анткени мына дайректте мисалы аябай көп каттар бар да, мисалычы суроолор келет. Анан ошолордун арасында калып кетиши мүмкүн. Доставка боюнча айта турган болсок, бүт баардык жерлерге жеткирип беребиз. Ошто болосузбу, Баткенде болосузбу, Москвада, Россиянын кайсы жеринде болсоңуз дагы ошол почта аркылуу салып жиберебиз. Ошол жерден же болбосо таксилер аркылуу берип жиберебиз. Ошол жерден алып алсаңыздар болот. Азыр мен айтканмын, аз эле эмеден чыгат деп айткам да. Аз эле тиражда чыкты, бул көп эмеде чыккан жок. Эми башында кимдер алат,
кимдер кантип түшүнөт, кимдер кантип кабыл алат. Анан эч ким каалабаса деле муну алып туруп бекер эле мынтип тургандан көрө деп ошо биринчисинде азыраак кылдык. Ошол биринчи партиядагы сатып алган айымдарга мына ошо дискти берем, кийинкиде сатып алгандарга диск бере албайм. Анткени ушул китептеги медитацияны жоңой текст түрүндө гана окуп, ошону гана аткарып калышыңыздар мүмкүн да. Ал эми азыркы учурдан баштап сатып алган болсоңуз, ошол дисктен живой өзүңүз медитацияны угасыз, ошол жерде ошол калып кетет сизде. Чем монтип текст аркылуу уккандан. Баасы боюнча ошол эми WhatsApp номерге кайрысаңыздар, ошол жерде бүт баары кыздар жооп беришет. Ошол жерде бүт баары жазылган. Айсалкан эмбей дейт. Мына ушундай, эгерде сурооңуздар болсо, кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары мына Бишкекте жашаган айымдар көпчүлүгү жолугуп ушундай презентациясын кылалы деген сунуштарды айтып жатышат. Азыркы учурда эми даярданып жатабыз. Эгерде Бишкекте болсоңуздар, презентация болгон учурда живой келип ошол жерден алсаңыздар болот. Ал жерде бир 2 сааттык эми болот, сабак болот. Ошол сабакта ар түрдүү маалыматтарды алуу менен биргеликте ошол китепти алып, ошол жерден алып кетсеңиздер болот. Башка областтарга жеткирип беребиз, доставкасы бар, сөзсүз түрдө. Почтадан салып беребиз, же болбосо мына ушул таксилерден салып жиберебиз. Эми Кыргызстандын ичи эми кичине эле дем самолеттон, же болбосо ошол таксиден берип жүрөбүз. Бул жагы оңой эле, эч кандай эме жок. Эми жазып койгула, ким сактап калды дейт. Мен дайрекке кайрылсаңыздар, ошол жерден WhatsApp номерди беремин. Номериңизди кайталап коюңуз дейт. 0708 100 103 номерге кайрылыңыздар. Акча боюнча медитацияны күндө жасайм. Азаматсыз, акча боюнча медитацияны жасаш керек. Подсознанияга киргенге чейин жасай бериш керек. Уже сизде кадимкидей чувствоңуз ойгонот да. Менде уже акча бар дегенчи. Флешкага кантип өткөрүп алсак болот дейт. Эми бул жагын кантип өткөрө аласыз билбейм. Ошо компьютерге салып, ошол жерден телефонуңузга өткөрүп алсаңыз болот. Эми бул азыр техниканын өнүккөн заманында каалаган нерсеңизди кыла аласыз да. Телефонуңузга өткөрүп аласыз, ноутбугуңузга өткөрүп аласыз, же ноутбугуңузга салып ошол жерден уга бересиз. Бул жак эч кандай проблема эмес да, кыздар. Номериңизди кайталап коюңуз дейт. 0718 100 103 номерине кайрылсаңыз болот. Миреже, чоң ыраазычылык, абдан сонун сабак болду дейт. Сизге да рахмат эфирге киргениңиз үчүн. Сиздин айтыңыз маарик болсун. Маданбекова, ыраазымын дейт. Мен сизге дагы ыраазымын сабакка катышканыңыздар үчүн. Жамал эже, саламатсызбы? Ноутбуктан өткөрсө болот дейт. Ооба. Эми бул өткөрүш проблема эмес. Азыр любой эле компьютерге салып туруп, дискте салып туруп эле ошо ичиндеги эмелерди эле, файлдарды өткөрүп алсаңыз бир максимум 5 минут убакыт кетет. 5 минут убакыттын ичинде файлдарды өткөрүп аласыз, болду. Телефонуңузга өткөрүп алсаңыз болот, эгерде телефонуңузда память көп болсо. Главное, что ошол дисктен көчүрүп алышыңыз керек. Эми мен мына флешкага жазып берейин десем, каждый флешкага аябай көп акча кетип калат экен. Лучше могул убактынча болсо дагы дискке жазып алсаңыздар, биз жазып койдук. Барып ошол эми диск чийилип калгандан кийин ичинде маалыматтар өчүп кетет да. Эми ошого чейин сиздер өзүңүздөргө өткөрө алышыңыздар керек да. Эми мүмкүн болушунча сиздерге ыңгайлуу кылганга аракет кылдым. Ноутбуктан өткөрсө болот, ишиңе ийгиликте. Чоң рахмат, Сура Садыкова. Абдугофарова дейт. Канча бизнес баштасам болот дейт. Кечеки биздин 28 күндүк бекер марафонубузда орозо ичинде, орозодо 30 күн деген биринчи күндөн баштап ошо орозо бүткөнгө чейин биздин кыздар аябай сонун маалыматтар менен бөлүштү. Арасында мен көптөгөн көнүгүүлөрдү мен мына кече эс алуудан келгенде бүт баарын көрүп чыктым. Аябай сонун маалыматтар, арасында көп мен билбеген нерселер бар экен. Мен да жазып алдым өзүмө. Анан ошол жерде бизнес боюнча сабак бар. Кирип карасаңыздар,
YouTube каналга да эми жүктөймүн. Буюрса азыр мына YouTube канал восстановление кылдык, бүт баарын өзүмө кайтардым. YouTubeга да жүктөп коем. Ошол жерде бизнес боюнча кайсы бизнестерди жасаш керек, кантип башташ керек, мына ошол боюнча Нурай эже аябай сонун маалыматтарды бериптир. Мен ошол эженин видеосун атын начала до конца зерикпестен көрдүм. Ошол жерден көрсөңүз болот. Кантип бизнес баштасам. Анан бизде акча боюнча сабак бере турган кыздар да бар. Ошол кыздарга да кайрылсаңыздар болот. Ошол жерде видеону көрүңүздөр. Кайсыл сабак эмне жөнүндө, сизге кайсыл кимдин жардамы керек экенин өзүңүздө чечип аласыздар дагы. Ошол айымдардан өзүнө кайрылып, мага ушундай сабак өтүп бериңиз, мага ушундай суроолор болуп жатат, суроомо жооп берип коюңузчу деп кайрылсаңыздар бүт баары. Сүйлөшүңүздөр адамдар менен, таанышыңыздар, суроолорду бериңиздер. Адамдар менен жакындашкан сайын сиздерде ушундай бир эмеңиздер, куругуңуздар чоңоет. Эгерде мисалы мындай түшүнүк бар да, байлар бизди тоготпойт, анан кийин тиги сүйлөсөң жооп бербейт, анан бул эме кылбайт, признавать этпейт деген сыяктуу. Бул просто сиздеги блок. Сиздин бала кезиңизден бери келаткан ошол балким апаңыз айткан, алар бизди теңине албайт деген сыяктуу ушундай сөздөрдү айтып, сиздин дагы өзүнүн да самооценкасын түшүрүп койгондур. Мына просто блок. Адам менен адам сүйлөшкөндө анан кийин сизде мындай эмеңиз ойгонот да, өзүңүздү тапканга жардам берет, бизнес баштаганга ушундай мүмкүнчүлүктөр болот. Ошон үчүн таанышыңыз, сизге кандай адам керек, чөйрөңүзгө кандай адамдарды тарткыңыз келет. Мына ошолордун баардыгын бир гана өзүңүздүн колуңузда. Анан байлар же болбосо бизнес жасаган айымдар сиздин жаныңызга келип, сен бизнес жасай албай жүрүп турсуң, кел мен сага жардам берейин деп эч ким сизге айтпайт да. Ошондуктан сиз өзүңүз аракет кылыңыз. Жоопкерчиликтин бүт баары мына өзүңүздүн мойнуңузда, өзүңүздүн колуңузда. Кантип намаз баштасам болот дейт. Эми намазды баштоо эми кандай десем, ар кимдин өзүнүн эмесине. Намаз башташ эртең менен турасыз, мисалы үчүн ар бир знаменитый атактуу адамдардын өзүнүн эртең менен жасай турган, уйкудан ойгонгондо эле өзүнүн жасай турган ритуалдары бар да. Мисалы үчүн мусулмандардын жасай турган ритуалы эртең мененки багымдат намазы. Жуунуп, сөзсүз түрдө дарат алып, анан намаз окуу, багымдат. Анан кийин ошо намаз окуп бүткөндөн кийин күн чыкканга чейин ушундай бир сүкүт салып, таспих тартып отурат го. Ал эми мусулман эмес башка жакта, мисалы Америкада бизнесмендер, мен жакшы көргөн жанагы телеведущая Опра Уинфри деген негритянка аял бар. Мына ошол менин эртең мененки ритуалым дейт. Эртең менен туруп сөзсүз түрдө мен муздак сууга бети колумду жууп, ошол мендеги жаман нерселерди ошол суу менен тазалап салам дейт. Эми бизде жанагы айтат го, эртең менен бетиң жуу, шайтандар түнү менен бетиңе сийип кетти депчи. Аларда деле ошол эле түшүнүк бар экен да. Эртең менен мен бетимди жууп салышым керек, анткени түнү менен мени жаман нерселер басып салды. Ошолордун баарын кетиришим керек дейт. Эртең менен муздак сууга бети колумду жууп, сергип алгандан кийин мен 30 минутта жылбастан медитация жасайм дейт. Эми бизде медитация бул намаз. Намаздан кийин медитация жасасаңыз болот. Намаздан кийин аффирмация, визуализациялар жасасаңыз болот. Өзүңүзгө бир мындай салт, кандай десем, ушул жашооңуздун бир программасы, же болбосо эрежесин түзүп алышыңыз керек да. Ошол атактуулардын өзүнүн жашоосунун эрежеси бар. Ал эрежени эч качан бузушпайт. Башка бирөөлөрдүн жашоо, мисалы үчүн башка бирөөлөрдүн иши ушунчалык маанилүү болуп кетсе дагы өзүнүн керектүү нерсесин аткарып коюп анан кийин барышат. Болбосо өздөрүнүн немесин, эрежесин бузган болушат да. Ошон үчүн алар ийгиликке жетип атат. Жөнөкөй эле нерсе. Эрте ойгонуңуз, намаз баштаңыз. Ошол сиз канчалык намазга ойгонуп, ушу баштап окуган сайын сиз ошончолук жакындай бересиз Кудайга. Саламатсызбы, урматтуу толкун айым, ораза айы эле болгон сабактарыңыздар сакталганбы дейт. Ооба, эмеге таңкы тилектер марафон, 28 күндүк марафон деген Instagram баракчага кирсеңиз, ошол жерде бүт бардык эфирлер сакталып бойдон, эфирлер өчпөйт. Эгерде Instagramдан көрүү сизге ыңгайсыз болуп аткан болсо, YouTube каналга кирип ошол жерден көрсөңүздөр болот. Биринчи күндөн баштап ошол дагы калган күндөрдү бүт баарын бүгүн жүктөп саламын, ошолорду бүт баарын көрүп алсаңыздар болот, Салам, кандайсыңар? Толкуша айт, майрамын куттуктайм. Жамал эже, бирге болсун, сизди да куттуктайм. Мен да сиздерди аябай сагындым, деймби? Сабакты сактап коесузбу дейт. Ооба, сактап коемун. Кечирээк кирип калдым, китеп сатып алабыз Кудай кааласа дейт. Сөзсүз түрдө сатып алыңыз. Айсалкын эже, саламатсызбы? Кандайсыз Айсалкын эже? Бүгүнкү айт майрамыңыз менен оразада болгон сабактарды өчүрбөй туруңуздарчы дейт. Сабактар өчпөйт кыздар.
ошол Инстаграмда өзүндө калат, YouTube каналда калат. Мен да аябай чарчап алым куруп жүрөт элем, жуулуп туктум, рахмат, чейир ала түштүм дейт. Китепти качан ойнотосуз дейт, Айлинаныкын дейт. Китепти мен ошол таңкы тилектер Инстаграм баракчасына кирем, ошол жерде айтам, мен намазга чейин андан кийин жасайм дейт. Бул жерде азыр уже 2 жолу суроо болуп калыптыр. Сиз намаз окуйсузбу, толкунай же хиджабка көз карашыңыз кандай дейт. Хиджабка көз карашым түптүз. Эч кандай мен каршылыгым жок. Ар кимдин өзүнүн жеке өзүнүн тандоосу. Мен бирөөнүн тандоосун мен эч качан мен жаман дегенге акым жок да, мисалычы. Мен мисалы үчүн бирөө бир китепти окуп аткан болсо, жинди эмне бул китепти окуп атасың деп мен айта албайм да. Мен Кудайдын астында аябай чоң күнөөкөр болуп калбаймбы? Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн тандоосун, ар бир адам өзүнүн жеке жашоосуна өзү жооп берет. Ар бир адам өзүнүн башына, өзүнүн керт башына өзү жооп берет. Мен үчүн сиз жооп бербейсиз, сиз үчүн мен эч качан жооп бербейм. Ошон үчүн ишеним бул дин боюнча, мисалы, сиз өзүңүз ушунчалык ишенесизби? Демек ошол ишенимди бекем кармаңыз, башка бирөөгө таңуулабаңыз. Мен да мисалы үчүн өзүм ишеним, диним боюнча жашайм. Аны мен эч кимге таңуулабайм. Сен ушинтишиң керек, сен мында динден чыгып кетсең, сен мынтип каласың деп мен эч качан коркутуп айта албайм, потому что мен не уверенныймын ал нерсени айтканга. Ошо дин боюнча менде эч кандай эме жок. Мисалы, өзүмө керектүү маалыматтарды гана алганмын. Ошо дин боюнча мисалы алымдардан сабак алыңыздар. Мен өзүмө керектүү, мисалы, Аллахтын 99 атын кандай адамга жардам берет, Аллахтын 99 аты адамдын жашоосун кантип өзгөртөт, анын мааниси кандай, ошолорду аффирмация катары кантип айтып жүрүш керек, кайсыл атты кайсы күнү айтып жүрүш керек. Мен ошолорду абдан жакшы билем. Намазды толук билем бардыгын, бүт баарын билем. Ошол менен биргеликте мен эң жакшы көргөн намазым мен түнкү тахажжуд намазы. Түнкү саат 3-тө туруп алып, бүт баары уктап жатканда, бүт баары тыптынч болуп олтурган кезде мен өзүмдү ошондо свободный, спокойно сезем да. Потому что күндүзү мисалы намаз окуп жатсаң, чындыгында анткени намаз окуп жатканда оюңар бир гана ошол Аллахта болсун деп айтат го. Канча аракет кылбайын, күндүзү мен канча оюмду ошондой бурбайын, Кудайга бурбайын, все равно оюң башка жака бөлүнүп кете берет да. Ой, кызым не болуп кетти экен, кага кетип калды экен, бүгүн кандай тамак жасайт экен, бүгүн эмне кылат экен, все равно кетип калат. Ал эми түнкү намазда мен мисалы үчүн айтам, 100% толугу менен мен өзүмдү ошол намазга арнай алам. Ошол намазда оюңду бүт баарын бир жерге коюу үчүн адам ошо тиричиликтен көтөрүлүш керек да. Тиричиликтен көтөрүлүш үчүн Кудайга жакындаш керек. Кудайга жакындаганда адамдын тиричилигин Кудай өзү жасайт. Анан кийин биз ошол Кудайга жакындоо менен аракет кылышыбыз керек. Мисалы, эми жана айтып атпайбызбы, эркектин энергиясы, аялдын энергиясы депчи. Эркектер бир максат койдубу, прямо ошо максатына карап кете берет. Башка нерсе менен иши жок. Сиздин айтып аткан сөзүңүзгө деле маани бербейт, башкага деле эч нерсе көрмөйт. Ошол главное, что ошол максатын ишке ашырыш керек. Аялдардыкы бирде өйдө төмөн, бирде жогоруга көтөрүлүп, бирде маанай аябай жакшы болуп туруп, бирде кээде тултуңдап баштайт, кээде ушундай сүйлөнүп, кээде дагы ушундай бир жакшы болуп, мышыктай болуп эле жойпуланып баштайбыз го. Аялдардын энергиясы толкун сыяктуу. Эми бул нерсени эмне себептен айтып жатам? Мисалы, сиздин үйүңүздө кандайдыр бир проблема болуп атат, акча проблемасы же болбосо кредит төлөйүн деп атасызбы? Айтор, мына бытовой проблемалардан ушундай болуп жатат. Эми ошол нерсени кантип аткарыш керек? Аялдын энергиясы менен. Просто так сиз күйөөңүз таап келиш үчүн, күйөөңүз ошол нерсени сизге алып келиш үчүн сиз эмне кыласыз? Анын колуна кол болбойсуз, бутуна бут болуп иштебейсиз, кыжалат болуп, нервиштетип, өзүңүздү нервный срыв кылбайсыз. Бир гана нерсе, сиз өзүңүздү спокойно кармайсыз. Как будто сиз байдын аялысыз, как будто сиздин күйөөңүз алып келет, как будто сиздин колуңузда мына дасторконуңуз, столуңуз толтура жана тамактар. Балаңыз менен ойноңуз. Балаңыз мисалы жашмачак ойноп, жашмачак ойнойбу, же болбосо балаңыз менен мынтип ойноңуз. Давай уж бир ушундай неме кылабыз, ойнойбуз. Бизге атаң бүгүн ушунча сом акча таап келет.
ошол таап келеби же таап келбейби десе, балаңыз сөзсүз түрдө айтат да таап келет деп, анткени баланын энергиясы таза да. Значит таап келет, сөзсүз түрдө таап келет деп сиз өзүңүзгө ушундай ишеним киргизишиңиз керек да. Аялдын энергиясы ушул. Аялдын энергиясы бир гана. Аялдар бул жашоого бир гана наслаждение, рахаттанып, спокойно жашаш үчүн келген. Ошон үчүн айтат, эркектер физический жактан күчтүү болуш керек, аялдар психологический жактан күчтүү болуш керек деп. Эгерде аялдар психологический жактан алсыз болгон болсо, ал энергиясы дагы жок. Бүт мындай эмесин өзүн да жеп салат, башка жанындагы адамдарды да жеп салат да, мындайча айткандачы. Проблеманы айта берет, ар кандай проблеманы айта берет, анын мээсин жеп, айтор ошентип мындай уруш талаш боло берет да. Ошон үчүн аялдардын ички дүйнөсү күчтүү болуш керек, эркектердин сырткы дүйнөсү күчтүү болуш керек. Мына ушундай максатта айтайын деп аттым эле. Аялдын энергиясы менен кантип акча тапса болот дейт. Мен муну айтып кеттим. 5 мал окубай эле тахаджуд намазын окуса болобу, мен намаз баштасамы деп жүрөм дейт. Кыздар, мен азыр силерге айттым. Мен психология боюнча, өзүн руханий өстүрүү боюнча, личностный рост, духовный рост боюнча гана эме кылам. Ал эми мына дин боюнча менде өзүмө керектүү маалыматтарды билем. Анан башка мындай суроо жоопторго жооп бере албайм, анткени бул жерде аябай тонкий нерселер бар. Сиздин эмеңизде, жоопкерчилигиңизди мен алып калышым мүмкүн да. Ошон үчүн мына дин боюнча жашаган, бүт Куранды сонун кылып, бүт баарын эме кылган айымдар бар, толтура. Ошолорго кайрылып, алар менен сүйлөшүп, пикир алмашып, мен кантип баштасам болот, сиз мага кантип мотивация бересиз? Мен мисалы үчүн намаз окуп жатканда ушундай болот, намаз окуп баштайын десем, мен мойнума ушундай шайтан минип алат, каалабайм кээде ушундай намаз окуп баштап келатып, кээде ушундай каалоо жоголуп кетет. Ушундай суроолор болуп жатабы? Бүт баарын бере бериңиздер. Эч качан тартынбаңыз. Ичиңизде сурооңузду өзүңүзгө катпаңыз. Өзүңүз ошол суроого жооп таба албай атасызбы? Сырттагы ошо билген адамдарга кайрылып, сурооңуздарга жооп табыңыздар. Не дейт? Неге жарым суроолорго жооп бербейсиз дейт. Аялдын энергиясы боюнча акча табуу боюнча айттым. Мына ушундай. Барыңыздарга рахмат, түз эфирге катышып бергениңиздер үчүн. Эгерде ошо группага азыртан уже катталуу башталды. Группага катталуу бекер. Китепти сатып алган айымдар үчүн гана. Бүгүндөн баштап заказ берсеңиздер, ошол кайсы жерде адрестерин жазып коесуздар. Ошол жерге жеткирип, мүмкүн болушунча тезирээк жеткиргенге аракет кылабыз. Ал эми Бишкекте жашаган айымдар болсо, азыр точный датасын белгилей элекпиз, бирок буюрса жакында ошол презентациясын кылганга аракет кылабыз. Ошол жерде живой жолугуп сабактарды өтөбүз. Мага да жооп бериңизчи дейт. Кайсы сурооңузга жооп берейин? Айтыңыздар, кандай сурооңуздарга жооп берейин? Жазгүл 66 дей. Бериңиз сурооңузду, мен жооп берейин. Анан ичиңизде калып кетип. Китеп канча сом дейт? Ошо китептин баасы боюнча WhatsApp номерге кайрылыңыздар деп айттым эле. Жана WhatsApp номерде ошо жардамчы кыздарым отурат. Ал жерге кайрылып, ошол жерде китеп боюнча кенен маалымат алып, кантип алуу керек, кантип доставка кыласыңар деп ошентип суроолорду бүт баарын берсеңиздер, ошол жерде WhatsApp'та кенен түшүндүрүп айтып беребиз. Эми ал кандай группа дейт? Кандай группа дейт? Кандай группа? WhatsApp группа боюнча айтып жатасызбы? WhatsApp группада ушул китепти сатып алган 100 күндүк марафонго бекер катталуу, ушул китепти сатып алгандар үчүн. Ал жерде ушундай обсуждение кылып, ушул күн сайын көнүгүүлөрдү аткарып башташат. Сиздин адресиңиз кайсы жерде? Мен Бишкекте турам. Мен алам китеп дейт, күтөм дейт. Жалкоолукту кантип жеңиш керек дейт. Жалкоолукту кантип жеңиш керек деген суроо бердиңизби? Жалкоолукту кантип жеңиш керек? Жалкоолукту жеңе албайсыз.
мен айтат элем жалкоолук менен достошушуңуз керек. Ошол жалкоо мүнөзүңүздү мүмкүн болушунча каршы күрөшпөй ага, тескерисинче аны дос катары же болбосо кабыл алышыңыз керек да, принимать этишиңиз керек. Жалкоолугуңузду кармап атабы, сразу жатыңыз. Уйкуңуз келип атабы, жатыңыз, уктаңыз. Кайра туруп алып туруп, потому что сизде энергия жок, ошон үчүн жалкоосуз. Энергия алуу үчүн укташ керек, эс алыш керек эң биринчи кезекте. Эми бул жерде жалкоолукту жеңүү боюнча аябай көп да, мисалы мен 1 саат 2 саат сүйлөп беришим мүмкүн жалкоолукту жеңүү боюнча. Мен элементарный жалкоом кармаганда, мисалы уйкум келеби, бир иш турабы, уйкум келди. Всё болду, мен уктайм. Демек мен энергиям уже көп иштерди аткарып койдум, ушунча немелерге буга уже энергиям жетпейт. Мен уктап эс алып, энергиям кайра восстановление кылып туруп, анан ошол ишти кылам. Өзүмдү мажбурлап кылган иш эч качан мындай бир майы чыкпайт да ошол жумуштанчы. Ошон үчүн уйкум келген кезде уктайм, кылгым келбесе кылбайм. Эгер кыла турган болсом өзү эле мажбурлап, өзүм эле эми мотивация келе берет. Ошон үчүн жалкоолук менен күрөшпөңүз, эч качан күрөшпөңүз. Ошончолук күрөшкөн сайын сизди да ал жеңип кете берет. Ошончолук сиз өзүңүздү да кыйнайсыз, ал да сизди үстүңүздөн эме кылып алат, басып алат. Ошон үчүн эч качан жалкоолук менен күрөшпөңүз. Наоборот, мен азыр мага энергия керек, значит мен чарчадым, барып эс алышым керек деп жатышыңыз керек. Китепти кайдан алсак болот? WhatsApp номерге кайрылыңыз. Китеп боюнча, фэншуй боюнча маалымат кимден алсам болот дейт. Фэншуй боюнча маалыматты билбейм. Мен китептерин алып окудум. Анан ошол эсимде жок. Мен аябай мурда, ушул 7 ай мурда, 8 ай мурда толтура сабактарга катышып унутуп калыптырмын. Ушу фэншуй боюнча дагы аябай сонун маалыматтар алып, бирок эми анын артынан изучать этип, ошонун артынан түшкөн ушундай бир эмелер болуш керек. Точно билбейт экенмин, мисалы ким бизде, мисалы кыргыздарда кимден алыш керек. Уйку энергияны алат дейт. Эч качан уйку энергияны албайт аялдарда. Уйку энергияны, мисалы уйкуңуз келип атабы, сиз наоборот укташыңыз керек. Өзүңүздү мажбурлап уктап жата берсеңиз, мисалы үчүн эртең менен күн чыкканга чейин жата берген болсоңуз, алысырап кете бересиз. Потому что сизде проблема бар, тургуңуз келбейт, бул жашоо менен күрөшкүңүз келбейт, аракет кылгыңыз келбейт. Все равно менде эч нерсе болбойт да, эми каяка барам, эмне кылам деген сыяктуу ичиңизде мындай апатия бар. Ошон үчүн уктап жата бересиз, ишо ошол ойлор сизди алысыратып жаткырып коет да. Тескерисинче мен эс аламын. Азыр ушул эс алып тургандан кийин, уктап тургандан кийин ушул жумушту аткарам деп туруп жатсаңыз, бир башкача бодрый болуп, башкача эме менен турасыз. Ушундай, буюрса мына ушул китеп боюнча дагы толук маалыматты күн сайын түз эфирге чыгып маалыматтарды берип турамын. Эң биринчи тираждагы мен айткам 100 эле эме чыкты деп, 100 эле штук чыкты деп айткам. Ошол 100 штук китеп кимге буйруган болсо мен абдан кубанамын. Анткени ошол 100 штук алган айымга мына ушул дисктин ичинде медитациялар бекер берилет. Андан кийин бул диск берилбейт да. Себеби мына китептин ичиндеги жөн гана текст боюнча эле медитация жасап каласыз. Жаңы берген номер туура эмес дейт. 0708 100 103. Же болбосо дайректке кайрылсаңыз ошол жерден номер берейин. Барыңыздарга рахмат. Түз эфирге катышып бергениңиздер үчүн. Буюрса бүгүндөн баштап Инстаграмды восстановление кылып, активдүү ушундай эме кылып баштаймын. YouTube каналымды да уже ишке киргиземин. Көп убакытка чейин жоголуп кеттим, мен мындан кийин жоголбоймун. Ошол китеп боюнча, анан кийин андан сырткары да жакында ушундай бир аябай жакшы марафондорду уюштуруп жатабыз. Ушул кечеки бекер марафондорду өтүп жаткан айымдардын ичинен ушундай программа түзүп, ошол жердеги айымдардын эмеси менен биргеликте аябай сонун марафон кылабыз буюрса, 1 айлык. Ошол менен биргеликте мына ошол китепти алып дагы ошонун үстүнөн иштесеңиздер абдан жакшы болот.
Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Бүгүнкү айт майрамын аябай жакшы маанайда өткөрүңүздөр. Дайыма ден соолукта болуп, өзгөчө мына айымдар дайыма өзүңүздөрдү дайыма сулуумун деп, дайыма ушундай сулуулук менен жашаңыздар. Анткени аялды билесиздер, аялдардын көзүнө ушундай өзү сулуу көрүнбөсө, башка эч нерсе ушундай бир желаниясы жок болот. Ушул сөзсүз түрдө өзүңүздөрдү сүйгөндү, өзүңүздөргө күйгөндү, өзүңүздөргө кызмат кылганды үйрөнүңүздөр. Мына ошондон кийин сиз балаңызга дагы жакшы апа болосуз, күйөөңүзгө да сүйүктүү жар болосуз. Эгерде өзүңүзгө өзүңүз жакпасаңыз, балаңызга дагы идеальный апа боло албайсыз. Күйөөңүзгө дагы идеальный аял боло албайсыз. Ошон үчүн өзүңүздөрдү аяңыздар. Эч качан эркек кылган жумуштарды жасабаңыздар. Анткени сиздерде адамзаттын тукумун улай турган орган бар. Ал орган бир гана ошол адамзатты жаратып, өзүңүздөрдүн артыңыздардан туяк калтыра турган, өзүңүздүн артыңыздан урпактарды калтыра турган милдетти аткарган үчүн келгенсиздер. Эч качан эркектин жумушун, кандайдыр бир жоопкерчиликтерди, күйөөңүздүн ордуна иштеп, мына ушундай кызматтарды кылуу үчүн келген жоксуз. Сиз деген жашоого рахаттануу үчүн келгенсиз. Эми буюрса, мына жакында ошо аялдын энергиясы боюнча кантип аялдардын энергиясы менен акча табуу керек, мына ушул боюнча аябай сонун сабак баштайбыз. Баары акырындан, эми баарын эле бир моментте кылып койгонго болбойт экен. Азыркы киз эфирдин максаты мына ушул жаңы чыккан китепти ошо сиздерге сүйүнчүлөгүм келди. Каалоочулар ушул биринчи чыккан 103 немени алып заказ кылып алсаңыздар болот. Андан кийинкилерге ушул дискти эме кыла албайбыз, бере албайбыз. Анткени андан кийин уже диск эме болуп калат экен. Мына ушундай чечимге келдик. Диск жок эле ошол китептин ичиндеги өзүнүн медитацияны өзүнө текст аркылуу аткара турган кылыпчы. Ошо. Баарыңыздарга рахмат эфирге катышып бергениңиздер үчүн.